Ташиев кыйшалаңдай эле айтайынчы, камалыш керек. Мына бизди төңкөрүш кылат деп бизге окшогон активисттерди канча каматты. Ошо бийликти күч менен басып алууга аракет кылып, Токтогул районунда өзүнүн досторун алып келбедиби? Кундуз Сулайманов, Болот Борбиев деп. Аны ким тана алат? Мен баарын ачык айтам. Мына Камчыбек Ташиевдин эң жакын досу Болот Борбиевди колдоп чык деди. Жоо, мен күрөшөм өзүм. Десем, жок, сени бары өткөрбөйт деп алдын ала айтышты. Эмне деген шайлоо десем, шайлоо жок, ушундай деди. Анда мен президентке барам дедим. Президентке барсаң камаласың деди. Сен азыр и так эркиндикте жарым бутуң эле жүрөт, жарым бутуң түрмөдө, камаласың деди. Мен ошондо түшүндүм. Экиге бөлүнүп, бийликти күч менен басып алууга аракеттер болуп атканынчы. Бирок чындыкты айта алган жокмун. Кантип айтасың? Зөөкүрчө элдин баарын, баш көтөрүн баарын башын жарып атса, Кыргыздын келечегинде ушуну талкалашабы, баскынчылык кылып, кантип ушу Кыргызстанды түптөйт деп мен өтө жалат болуп жүрдүм. Эмне үчүн камалбаш керек? Биз азыр пробацияда жүрөбүз мына, кыйналып. Ал болсо кылтыйып, башын чыгарып алып, элге кайрылмыш болуп, ошо элди өзү тоноду го. Ошо мен деген активисттердин баарын өзү камады го. Өзү айтпады беле? Коррупция менен не дай бог кармалсаңар, баарыңар камаласыңар деп өзү кармалып атпайбы? Өзүнүн бир туугандары айлана чөйрөсү миллионер болбоду эми? Не керек эми дагы? Баласы болсо жол ачып атат, өзү болсо тиги нефтин кайра ташып атат. Кайра аргас жерге мынакей мен ачып атам, мен мынтип атам деп эле. Каякта ада акча? Калыс болбойлу. Президент дагы ушунчасына баарына чыдады. Азыр болсо мынакей азыр мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө сокку кылып, коркутуп үркүтүп, экиге бөлөм деп атат. Мен Токтогул районунда бөлдүрбөйм, чын айтайын. Мына Болот Борбиевди узурпация кылып алып келген командасы менен. Кундуз болсо камалды, көрдүңүздөр менин чындыгым кандай чыгып атат. Бизди даярдап эле сындырбадыбы баардыгыбызды? Ошо шайлоолорду даярдап, президенттикти жанантип импичмент менен же башка жолдор менен баарына даярданышпадыбы? Ошол үчүн камалыш керек. Өзүнүн жазасын алыш керек. Узурпатор деп коет андайларды. Кызматын кыянаттык менен пайдаланды. Туура беренелер коюлду. Анан кийин элди экиге бөлөм деп токтотуш керек. Азыр бийлик жашынакай ишин кыла берсин өзүнүн. Өнүктүрө берсин. Анан монтип саясий ар кандай боек кылып, коомду экиге бөлүп жарып, ушуга даярданышканда баардыгы эле былчылдатып мен кылып атам, мен мынтип атам деп каякта бюджеттин акчасы анын баардыгы, элдин акчасы. Токтотуш керек андайдын баардыгын. Камалсын. Мен кыйшалаңдап эле айтам, камалсын. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушул кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шырдар Абдыкапаров. Азыр баарыбыз эле билгендей, көчөт Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке жанагы 2 айып менен берене угузулуп атат, предъявление. Биз дагы бул боюнча мурда күнү интернетке чыкканбыз. Анан азыр мен сиздерге жалпак бир түшүндүрө кетейин. Эми тергөө тарапы 2 айып коюп атат, жанагындай насильственный захват власти, анан злоупотребление служебным положением депчи. Бул боюнча азыр эгер айтсак, мен эми тергөө тарап, МВД болбосун, ГКМ болбосун, тергөө тарап всегда ошо айыптоону коет. Анан бизде мыйзам боюнча уже аны бизде мындай эң башкы мыйзам жана конституция деп атпайбызбы, анда презумпция невиновности, бул жерде күнөөлүү эмес деп только сот гана атабат да. Азыр мына эгер тергөө тарап жанагындай эгер айыптоо коюп кетсе, эми соттон актайт же күнөөлөйт деген да. Эгер бул азыр 2 берене менен айтам, жанагы насильственный захват власти бул жерде 10-15 жылга жери конфискация имущества айтылат.
айтылат. А экинчиден бул злоупотребление служебным положением 2 жылга чейин же 2 жылдан 5 жылга жер ушундай беренелерде смотря кайсы пункт коюлат дегенде, беренелер коюлат дегенде. Бул боюнча азыр мен айта кетем силерге жакшы түшүнүш болуш үчүн. Мына менде мына азыр адвокат болуп ушундай статьялар менен эгер күнөөлүү деп тапкан болсо, мына менде да өткөндө бир ушундай иш карагам. Фейсбукка жанагындай жазып койгон, ошо жазган үчүн 5 жыл 6 ай массовый беспорядок, андан да жеңил статья 5 жылга да 5 жыл 6 айга кесилип кетти. Мына уже 3,5 жылын отурду, дагы 2 жылы бар дегендей камалып кетти. Буга жанагы элек айткандай условно досрочный бир канча жыл мөөнөт отурса чыгат деген да жок. Только от звонка до звонка отурасың деген сөз. А ошондой эле мына злоупотребление служебным положением Камчок Кыдыршаевга да коюлуп атат. Бул берене боюнча дагы мен дагы баарыңар эле билесиңер, көбүнчө милиция кызматкерлеринин адвокаты болуп жүрөм. Октябрь райондук оперлерди, анан дагы сотрудниктери защита кылгам. Ал боюнча часть 1 менен эле ошо Камчок Кыдыршаевич ошо беренени жогорку кеңешке алып барып, бул должностное преступление, бул штраф болбош керек, только кесилип кетиш керек деп ошо берени, ошо законду алып барып, ошо күчүнө кирген, ал боюнча только кесилип кетесиң деп, бул ошо мыйзамдын автору, инициатору деп айтсак болот, өзү Камчок Кыдыршаевич болгон. Мына как раз азыр злоупотребление өзүнө коюлуп атат. Бул берене менен ошо менин сотрудник, защиталган сотрудниктер мына акыркысы көчө Верховный соттон чыкты. Злоупотребление служебным положением күнөөлүү деп табылган соттон 2 жыл тоже от звонка до звонка отуруп, мына акыркы мөөнөтүндө 2 жыл отуруп, мына көчө чыгышты. Ошондуктан эми, конечно, биз бул сот, бул өзүнчө вет власть, күнөөлүү эмес деп уже сот гана табат. Эми мыйзамды силерге айта кеттим да. On pratique les jeux justement Эгерде ашыкча оюнчу 5-чи оюн кириш 5 oy girip aldım. Qui date, qui a l'histoire de 3000 ans. Мына касиеттүү көлдүн жээгиндеги биздин ат майданына кош келдиңиздер. Le cadavre du chèvre toujours est par terre. On reprend, on recommence le jeu. Яқта тайгазанды кайтап турушат, көрүп атасыңарбы? Аплодисменти көрдүңөр. Applaudissements. 2-0 упайды бул намыс командасы Тайгазанга. 2 себеби оюнга туура эмес кирип алды. Notre fédération de Saint-Aoun, les chasseurs. Федерация жетекчиси эң башында түптөгөн канчалаган жылдардан бери ушул күнгө жеткизген. Аркар Пулжанын мүйүздөрүнөн үн чыгарып, мына ушул мергенчиликте Манас бабабыз баштап. Ils ont exprimé leur devise Manas et il est tombé avec son cheval. Qui se vengeait. Voilà. Les joueurs vêtus en rouge sont des joueurs. Ça crise Kouma, c'est une tradition. Le cavalier essaie de rattraper la fille et de l'embrasser. C'est que le cavalier, elle la fouette, le fouette. Aïe aïe! Ça c'est le triangle. Le présentateur, le petit jeu équestre.